Бардык мекеме ишканада бир топ алгылыктуу иш-чаралар өткөрүлдү. Мен басым жасап айтып келем, мен дайыма өз сөзүмдү айтам. Ошол кайсы эле иш-чара болбойсун, ошол районубуздун аймагындагы областтык, республикалык деңгээлдеги иш-чараларга өзгөчө басым, өзгөчө айтпай журттун мурасы. Уукуз ойноп күткөндө ууланып турат кулачы. Эл көңүлү жайлары себеби мамлекеттик тил майрамы. Кыргыз тили бай, көрөгөлүү жана кунарлуу. Ал байыркы тарыхтын түпкүрүнөн да аны колдонгон журттан куулуп, сүрүлгөнүнө, төгүлүп чачылганына карабай, келечекти көздөп, бүгүнкү күндө барандуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилине айланды. Алынгандыгынын 32 жылдыгына арналган тарыхы бар бир эл биз тамырлашкан, эне тилде сыйлаган, кадырлашкан деген темада. Атакаса куду сүйүнө деген мейли баарыңыздарга Сармерденге келип, ыйык сахнанын төрүнө ээлеп келген өнөрлүү кыз-жигиттерибиз менен тааныштыра кетели. Анда элесе акыл суу менен шаркылдап, жоргосу минип шартылдап, жемиштүү бакты аралап, комузун колуна алып, күйүүсүн ойноп, ар арытып алыстан Марказ айыл аймагынын Саид Байым атындагы жигиттери келишти. Кызгалдактай кыздардын келген жайын айтайын, келишимдүү кыздардын өлгөн жайын айтайын. Окна ичинде көз жетпеген багы бар, башкаларга көрүнбөгөн жагы бар. Алмазарын ардакташат багбандар, малинасын каалаганча терип алып.